Kırgız'ın tarixi жоқ таптакыр. Кантип жоқ? Biz айтабыз. Манас биздин аң сезимибизге, каны сөөгүбүзгө кирип калган. Манас деп түшүбүзгө кирет. Манас деп түшүбүздө манас айтабыз. Biz ошондой бир касиеттүү элбиз. Тарыхы жок эл болбойт. Бирок биздин ошол улуу тарыхы жазылбады. Жазыла элек азыркыга чейин. Мен ошон үчүн кейип атам тарыхты. Биздин азыркы күндөгү биз билген кыргыз тарыхтарынын ичинде Манасты сайган Коңурбайдын тарыхы бар. Кыргыздарды төгөрөктүн төрт бурчуна Анжыжан деген борборунан айдаган ал экенин түп тамыр ата бабаларыга чейин, жылдарыга чейин тарыхы бар. Кыргыз тарыхында турат. А бирок Манастын өзүнүн тарыхы жок. Эң жаман коркунучтуу нерсе ушул жерде өзүнчө связка болуп турат. Bizde Manas Taanуу деген институт бар Кыргызстанда. Топчубек Тургуналиев турат Арабаев институтта ошол жерде. Бирок ошол өзүгө барып сурасаң айтат. Жок дейт, бул Манас дейт, биздин эрега чейин болгон дейт. Кээ бирөөлөр эпикалык каарман дейт. Биздин мамлекеттин өзү Манасты монтип жаап жашырып тескери кылып жаткан адамдарга биз айлык төлөп отурабыз да. Карабайсың бул? Ушундай биз окуяны. Ошондуктан биз алгач Манастын тике өзүнү таап, Кыргыздын өзүнүн тике тарыхын таап даярдай албасак, анда биз эч нерсени жарата албайбыз. Ошондуктан жана Манас жөнүндө кичине жакшыбы жаманбы Атамбаевдин тушунда аракет башталмыш болду, бирок ал дагы аягына чыкпай калды. Президент болгондон кийин ушул кыргыз тарыхын жазуу боюнча атайын комиссия уюштурду указ менен. Бирок алардын бардыгы токтоп калды. Бирөө эч нерсе жазбастан. Мен айттым ошол жерде эле. Анда бүгүнкү кыргыз тарыхын эмне үчүн биз жазып атабыз? Жазыш керек. Эмне үчүн президент ушуга мындай беспокоить этип атат, тынчсызданып жатат? Себеби ошол жердеги мурда жазылып келген тарыхтардын бардыгынын бурмаланган экендиги байкалып турат. Демек ошону туура жазсын дейт. А мурдагы тарыхтарды, маселен Суу Самырдын жайлоосунан алган болсо, кийинки окумуштуулар Каркыран жайлоосунан алмак болот. Дагы эле Бартоль, дагы эле Абрамзон баягы эле тарыхчыларда кайрылып отурушат. Биздин окумуштуулар окумуштуу болгону бир жакты изилдеп эмес, ошол жардан мурдагы эле окумуштуулардын фактыларды алып дагы бир бала кылып туруп эле жактап келатат. Аны карасаң, улуу окумуштуу, мына ошондой окумуштууларга биздин мамлекет акча төлөп атат да. Мен ошого күйүп атпаймынбы? Ошентип биздин башыбызды элдин башын айландырып, элди башка жакка бурмалап жаткан тарыхчыларга биз акча төлөп отурабыз азыркы. Мына ошондуктан бул отуруп алып, кабинетте отуруп, кээ бирөөнү алса бүгүн жазып атабыз дейт. Эмнени жазып атасың? Дагы бир балакет. Бир күн болбосо бир күн шерменде боло турган тарыхты жазып атасыңар. Тарых ар дайым эл менен обсуждение болуш керек. Мен силерге тарыхты жазууда ошол жерге комиссияга бир нерсени сунуш кылдым эле. Жок болуп кетти. Кыргыз деген, Кыргыздын тарыхын жазыш үчүн Кыргыз өзү 40 уруудан турат да, туура. Анан урууду айтпасаң, кантип улутты айтасың? Улут өзү баягы силер элестетсеңер бир шыпыргыны, шыпыргы барбы кадимки? 40 баягыдай демелерден шыбактардан бутактарынан байланган турат да. Мисалы талдыкы, теректики, өрүктүкү, алманыкы, шилбиники дегендей 40 бутак турат. Муша 40 бутакты эки жерден байлап койду. 40 уруу туруп атпайбы? Биз уруудун тарыхын албасак, баякылардын баардын бутактарын чыгарып калсак, эмне кылат? Кыргыз канат. Эки нөл калат, баягы байлаган. Ошондуктан мен айттым да, айланада Кыргыздын тарыхын таппайсыңар эч качан. Кыргыздын тарыхын чыгыш үчүн ар бир уруудун тарыхын чапкыла. Себеби ар кандай эле кыргызды барып пешенесине бир черсең, бир уруудун ичине кирип кетет. Бири Саяк, бири Сарбагыш, бири Кытай, бири Мундуз, бири дагы Моңгол, так далее. Ошондуктан 40 урууну тарыхын тактап, бүтүрүп алып туруп, андан кийин Кыргыздын тарыхын, ошол уруулардын арасынан кыргыз кантип кыргыз болуп жаралды. Кыргыз деген сөздүн астынан кубалабаш керек.